Үй yerде чайхана барлыгы. Üstü, по-моему, Yoma burger болса керек. Оштогу ири өрт. Имараттын үстүңкү кабаты толук өрттөнүп кетти. Бүгүн 19-июлда Ош шаарында 3 кабаттуу имараттан өрт чыкты деп билдирди аймактык кабарчы. Бул имарат Тилеки Баатыр менен Навои көчөлөрүнүн кесилишиндеги Достук көпүрөсүнүн жанында жайгашкан. 3 кабаттуу имараттын үстүңкү кабаты толугу менен күйүп бүттү. Жеринде 2 өрт өчүрүү бөлүмү, куткаруу кызматы иштөөдө. Турмуш басылмасынын кабарчысынын маалыматы боюнча, аталган имараттын 3-кабатында бильярд залы, Айкөл Манас спорттук залы жайгашкан. Азырынча адамдар жабыркап же жабыркабаганы тууралуу маалымат жок. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын алдын ала маалыматына караганда Навои көчөсүндө жайгашкан кафеден өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө саат 9:55 Ош шаардык номер 13 өрткө каршы бөлүмдөн 2 бөлүм, бир автошаты саат 10:00 Ош шаардык номер 12 өрткө каршы бөлүмдөн 2 бөлүм, саат 10:00 Ош шаардык номер 85 өрткө каршы бөлүмдөн 1 бөлүм, жалпы 5 бөлүм жана ыкчам топ тартылды. Булак турмуш кежи. Номер 85 биринчи бөлүмдө өрт болгон жерге жардамга чакырылып, ага кошумча атайын техник автолестницаны өрт өчүрүүгө жардамга чакырганбыз. Учурда өрттүн болжолдуу аянты 700 квадрат метрди түзүүдө. Жалпы өрт кырсыгы учурда чектелип өчүрүү алдында турат. Негизинен өрт кырсыгынан жабыр тарткандар болгон жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Негизи эле бул базардын жаны, анан азыр көпчүлүк тургундар айтып атат да, мисалы бул жерде стоянка бар эле деп. Силерге мындай Çok rahmet, kardeşim. Ömür boyu bize işledik. Учурда азыр бизде өрт кырсыгына болгон жерге чейин дагы бир аз тоскоолдуктар жаралды. Анткени ушул чайкананын же болбосо базардын айланасындагы жолдордун бир аз машинелердин башаламан коюлгандыгы, же болбосо биз өрт болгон жерге жолдо келип сиренаны жандырып келатканда дагы бизге ушул жарандарыбыз тарабынан бир аз тоскоолдуктар ошо жолдо бошотуп бербегендер болуп калды. Негизинен өрт болгон жерге жетип ийгиликтүү өчүрүп алып келсек болот. Анткени бизде эч кандай жабыр тарткандар болгон жок. Эми азыр мындай болот да, жайкы негизинен бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарынын аймагында жалпысынан 40 миң тегерегинде өрт кырсыгы катталган. Бул дегени биздин ошол өрт кырсыктарын эсепке алган өрттөр. Анткени мисалы ачык аймакта катталган өрт кырсыктарын эсепке албаганда. Негизинен көпчүлүк өрт кырсыктарынын себептери бул электр шаймандарын туура эмес пайдаланууда болуп атат. Же болбосо эскилиги жеткен электр чолгуларын дагы да болсо пайдалануу. Анын алмаштыруу менен эч кандай жарандардын кызыкпаган. Өрт өчүрүү алдын алуу жана авариялык куткаруу иштери Центр Киров, поезд 4501. Я почти узнала,